Jalan qabat kepinçen can başından sız ötkün sozulasın ölgünde soldoyosun gömgünde argasızdan gönösün ajal başka gelgende etegi yok jengi yok endey göynök giyersin eşigi yok törü yok enüge girersin can kişi yok canında жалғыз özün tünörsün tamak tapay yatarsın taştan ele jaman katarsın oy alıp bir gün getersin akır tüpküle jetersin alışkangan aldırбас ajal düştüң ekensin jaralgandan ölbөгөн жаның мынча бекемсиң алпарып алып көрүңө азап келе салар бекенсиң Дайым балаңыздың арқасын мына өзіңізге қаратып, оң қолыңыз менен жүрегін момынтып, сол қолыңыз менен алдынан өткөрүп ушинтип, оозуңуз менен дайым азан айтасызбы, салават айтасызбы, истигфар айтасызбы, окуп бүткөндөн ошол эмгекке деп үйлөшүңүз керек. Наристе өзүнүн кулагы менен угат. Кел, мына. О, карап калды менеке, кыймылды билип калды деп. Кичине ээрчип калган балдарыңарды, кыймылды ээрчип калган балдарыңар өзүңөр сүйүнөсүңөр. Бирок ал үндү гана кабыл алат, үндү угат. Бирок үндүн таасирин эч качан кулак наристе мезгилде кабыл ала бербейт. Ошол себептен эгерде азан айтсаңар, Куран окусаңар, же алдыңарча кылып ошол эмгегине барып окусаңар, эң бат кабыл алган жер ошол эмгек. Эми кой аксагы менен жүз дегендей кээ бирки келиндердин баласын көрсөң эмгеги кокочу болуп кирдеп кеткен. Рахмат аларга деле ошол эми кайненен ишин кылып жүрүп баласын карай албай калды да, Аллахым ыраазы болсун. Бирок ошондой бир тазараак кармагыла. Бардык нерсени кабыл алуучу магнит, баягы запись жазып алуучу нерсе наристеде эмгеги катыганга чейин ошол эмгектен ушул жерден